Баласыз үй мазар, балалы үй базар дегендей. Коомубузда дүйнөгө маарыса дагы бирок балага жетпей арман кеткен адамдардын дагы саны толтура. Ал эми дүйнөсү жок болсо дагы бирок балдары менен базар кылып турмуштун бул сыноосуна шүгүр кылып жашап келген адамдар дагы жок эмес. Мисал үчүн программасынын бул жолку чыгарылышында Гулиза Мирзаева аттуу эженин турмуш тиричилигине, тагдырына иликтөө жасайбыз. Мына ушул жогоруда айтып кеткен маалыматтардын тагдырдын бардыгы алдыңкы программада сүрөттөлөт. Ал үчүн алдыңкы жарым саатта биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум, кызматыңыздарда мен Өмүрзак Азимкулов. Мисал үчүн бүгүнкү программада деги турмуштун жакшы күнүн көрбөй, тагдырдын оор сыноолорун баштан кечирип, не деген азап кайгыга, сар санага батып, бирок канчалык кара булут үстүнөн кетпесе да, кабагым кашым дебей, карындан жаралган балдары менен өзү жалгыз күн көрүп келе жаткан Нурия эже тууралуу сөз кылабыз. Мектепти 9-класска чейин окугам, 9-класстан кийин окубай койгонбуз. Ошо үй тирилик менен. Анан ошондо 2005-жылы турмушка чыктым. 2 жыл, 3 жыл жүрдүк. 2 баланы төрөп келдим актан. Казакстандан. Казакстанга кеттиңиздер? Казакстанга кеттик. 2 ул төрөп келгенден кийин ошо атамыз раматылган бар эле, ошо Казакстанда жүргөн атабыз биз бияка карап жөнөтүп жүргөн акча кылып кетип калгыла деп биз иштелбей карыз болуп кеткенбиз. Тамекиде иштедик. Өзү Оштун кулуну, Кара суунун Керметтөө айылында төрөлүп өскөн 5 бир туугандын ортончусу. Атасы 10 жыл мурун Оо дүйнө сапар алган. Апасы деле орукчан, бирок Оштогу мекемелердин биринде иштейт. Албетте жетекчи же бухгалтер эмес, жөнөкөй санитарка болуп. Калган бир туугандарынын жетпеген тириликтери бар. Нурия эже 9-классты бүтүп бүтпөй жатып, үй бүлөсү менен Казакстанга көчүп кеткен. Багы жокко дагы жок дегендей, бул аярлуу бүлө үчүн ошол маалда алдамчы шылуундардын, айлакер амал көйлөрдүн арам тамак бизнесине кардар болуп, колчулукка сатылып кетери белгисиз эле. Ойлорунда адал эмгек, арбын акча таап келсек, бул жашоонун ширин күндөрүн татып, эл катары ырыс кешиктүү кемибей кейибеген турмуш буйруп калаар деген үмүтү зор эле. Бирок ошол кездеги атасынын, апасынын алдыга койгон ой тилек максаттарын ташкап, кайран кара мүртөс адамдардын кайырмактары бул бечаралардын ансыз деле оор тагдырын ого бетер орго салган. Биз там ояка казакта чакырганда, мияктан бирөө апарып сатып берген биздичи. Малды кичине эле мемлекетте жашап элек да. Билбей кетип калганбыз да. Эми окатта да азыр тааныбайбыз да эми. Барбы жокпу билбейбиз эми. Эмне деп ишендирген эле? Тамекиге иштетебиз, мындай болбосуңа жакшы иш болуп кетесиң деп алып кеткенде ишенип кетип калганбыз аларгачы. Баргандан кийин иттин кара күнүн көрсөтпөй казактар бизди. Сөгүп не кылып. Казакстандын кайсы жеринде болдуңуздар? Казакстанда Чилик деген айылында болдук. Чилик деген айылында болуп, ошол жерде уйгурлар дел бар эле, ошо тамекиде иштейт элек. Ошондо боюмда болуп жүрүп, тамекиде иштеп жүрүп, ошол баланы төрөдүм. Чоңум 2006 талант дегенде. Одан кийин Талгат дегенди төрөгөндөн кийин атам раматылуу акча кылып, өзүнүн тамекисин сатып, бекитип, бизге аз чыккандан биздикин кошуп сатып, Оштун машинасын салып берген бизди. Атаңыз да ошокто эле? Атабыз полный семьямен кеткен элек. Апаңыз да? Үйдө эч ким калган эмес эле. Сатып бияка жөнөтүп берип, биз Кыргызстанга, биздин аркабыздан олар өздөрү келишкен кийин. Анан ошондо жүрүп, Ошто жашадык. Ошо турмушка чыкканымдан бери жакшы күн көрбөдүм да. Ошо биринчи турмушуңуздан баштап эле жакшы күн? Биринчи турмушка чыккандан бери жакшы күн көрбөдүм. Бунун биринчи турмушумдун атасы бар эле, экинчи кайнене бар эле. Анын өзүнүн энеси өтүп кеткен эле да. Анан ал деле карабайт эле, эме кылышпайт эле. Ошодон турмушка чыккандан бери жакшы күнү көрбөдүм. Казакстанга бардым, иштебеген жерибиз калат, ар жерге барып мал багып жүрдүк. Казакстанда? Ошо мен сүдүр адам кылам дедим эле да. Биринчи күнүмдө. Адам болбоду, башка адам болбоду.
Нурия эже 2005-жылы турмушка чыгып, казактардын капканындагы катаал чөйрөдө каржалып, тирилик өткөргөн күндөрдүн арасында 2 балалуу да болушкан. Ошол күндөрү бөтөн жерде, бөтөн элде жүрүп, кыйраткансып, калжаңдап, күндө ичип алып, бүлөөгө бүлүк салып, тынчтык бербеген жолдошунун кылык чыры али кече жүрөгүндө. Ошентип азабы менен арманы түгөнбөгөн Нурия эже алгачкы турмушунан да ажырашып кутулат. Казакстанда тамекидешип жүргөндө кээде ач калып кетет элек, кээде мен качасын катуу ооруганмын, тигимен кетип калганмын. Эчтеке билбей 1 ай жатканмын. Казакстанда больницадабы? Үйдө жатып калганмын, үйдө жаткандан кийин больницага алып барышты. Мен өзүм билбей калгам да. Тилден кетип, сүйлөнүп, кулактарым укпайт иштегени. 30 000 теңгеби ушундай жатканбыз да мен больницада. Аны ошондо бизди карыз кылып койгондо тамекиңерден. Бул сатып бергенин качан билип калдыңыздар? Сатып берген ушунда жүрүп 2 жыл 3 жыл болгондо билдик да. Сиздерди биринчи алып барган күнү эмне деп? Тамекиде иштейсиңер, нан чамиңден иштейсиңер, жакшы жер, тамак ашыңар 3-4 мал болот деп алып баргандар биз анамдар. Аял киши алып барганбы? Семьялар алып баргандар бизде. Сиз тааныбайсызбы ал кишилерди? Тааныбайм азыр. Унутуп калдыңызбы? Унутуп калдым азыр. Кийин кайрылбатсыздарбы ошол бийликке, кийин Кыргызстанга келгенде биз үчүн сатып Жок, ошондо атам раматылык ошол жүргөн ушинтип бизди дөмөй кийин ооруду артан давлениядан. Иште келбейт, через давление болуп калып ооруп, баягы ысып не болуп калат эле, бир кол бир бут иштебей калды да. Ысып болуп калат. Ошондой болуп калды. Ошондо аны бияка келгенде 2010-жылы атам өттү, мен кызым төрөгөн жылы. Ошо кыйын жылдар, о маалда кичинекейбиз армияда эле, кичинекейбиз. Армиядан ол келди, ушинтип башыман бүт кыйынчылык көрдүм да, турмушка чыккандан бери эч жакшы күн көрбөдүм. Бирок Кудайга шүкүр, ушу балдар ушунчасын төрөдүм, өзүм төрөп, өзүм багып келатамын. Эч ким аралашкан жок. Күйөөңүз катта? Ошо биринчи турмушка чыккан. Ал биринчи турушкан күйөөм карантин маалда бирдеке жолу болгон, ошо айтты ошого түрмөгө отурушуп койгон аны. Мойнуна коюп, Бишкектен түрмөдө. Мамилеңиз жок ал? Мамилем үз салган, мен сүйлөшпөйм. Андан кийин да турмушка чыктыңызбы? Андан кийин экинчи турмушка чыктым. Кайсы жылы? 2015 чыктым. Ушундай туугандар, Нурия эже бирок ошол омпо-чомпо күйөөсү менен жашап жүрүп, андан 5 балалуу болгонго жетишет. Арактын дагы, казактын дагы азабына күйүттөнгөн эже калган күндөрүн араң качып келип, өзү туулуп өскөн айылында улантат. Баштагы күйөөсүнөн ажырап тим болбостон, бул жакта дагы экинчи түтүнүн улайт. Экинчи күйөөсү мурдага салыштырмалуу түзүгүрөөк дейт. Ооруган кезде кир жууп, камыр кылып, нан да жаап жиберет экен. Бирок бул аракетине Нурия эже алымсынбайт. Анткени бул тагдыры дагы кыйрап кеткен эмес. Ал күйөөм мойкада иштейт. Азыр деле? Азыр. Мойкада иштейт, 200-300дөн таап келет. Жакшы болуп калганда, базар күнү жакшы болуп калса 500ге чейин таап келет. Ошондой уламда иштеп жүрүп өткөндө ооруп, бир сыйра лечение алды, укол алды. Укол алып, мен иштейин деп, иш таптым эле, кичинекейлерим садик-падик бир жерге жайгаштырайын деп. Иш баштаппай койдум. Анан больницадан иш тапсам, больницага кирген акыбалым болбой калды. Балдарым карагаш керек болот. Балдардан чыга албайт эч жака. Бул азыр балдарыңыздын канчасы мектепке барат, канчасы садикке барат? Балдарымын 5 мектепте барат, Карабанга интернетте окушат 5. 3 үйдө азыр садикке салине жазган элем, жооп кере элек да. Бул айыл өкмөт тарабынан, бийлик тарабынан ушул өзүңүздөргө тиешелүү жардам берилип атабы? Өзү жактан ошо пособие чыгарып беришкен бизге. Ар бир балаңызга? Ал пособие да жетпейт ушунча балага. Канча аласызбы айына пособие? 6500 алам. 6500 аласыз. Жетпейт ушу. Башка эч жактан жардам келбейт. Бул балдарыңыздын экөөсү Казакстанда турат. Калганы 2 чоңдорум 5. Калганы 2-чүгө? 3, мына 3. Үчөө ушул күйөөңүздөн? 3 ушу күйөөмөн. Ошондо 5. Бир уул 2 кыз бар бул күйөөмөн. Бир уул 2 кыз.
Жалпы канча балаңыз бар? 8 балам бар. 8. Калганы кимде? Биринчи мен 5 Биринчиңизден 5-өө. Биринчи мен 5 2 кыз 3 жыл бар биринчи мен. Азыркы бир уул 2 кыз бар. Биринчи күйөөңүздөн таптакыр жардам болгон эмес. Тууган уругу да карашпаган, кайт тууган уруктар мага жала кылышкан. Бунун баласы мүтүкүн, сен багып алгын, бул мында болгон деп раз себептелерди айтып тополоң кылган. Кайнене кайнатаңыздарбы? Кайнежелер, кайнсиңдилер. Алар эч жардам бербейби ушу 5 баласы? Жок. 5 өздөрүнүн канына. Кээде бирде атасын суратып, мыналар атасын сагым келип сүйлөшөбүз дегенде чалып эмне койсок, иттен ал ит калса уя сөздөр менен сүйлөп ушканда. Биринчи күйөөңүздүн кайнежелериңизби? Кайнысиңдер. Кайнысиңдер. Ошондой мамилени үзүп салдым да. Биринчи күйөөңүздүн азыр кимиси бар? Сизге бир жок дегендей бир салам дубай жок. Жок, эч ким жок. 5 баласына эч ким каралашпайт да, балдарды дагы сурап келбейт. Ошон үчүн өзүм булар башы көз болуп. Алар кайда жашайт? Булар марди жашайт, кайната садикте жашайт, алла келсин да. Каймеже малканы бири төлөйкөндү. Күйөөсү жок деле жашасам болот. Бирок айрым учурда чоочун бирөөлөр келип коркуткан күндөр да жок эмес. Андай учурда ушул жолдошумдун анан улуу балдарымдын эрдигине таянам дейт. Ошондуктан айласыздан бир эмес, 2 күйөөгө, бир эмес, 2 ит кармаганга аргасызмын деген оюнда жашырбады. Күйөөм көбүнчө кетип калат да. Как кетип калат? Көбүнчө тууган уруктар чакырса кетип калат. Тоготпой билбейбиз да. Көпкө чейин жок болуп кетеби? 1 ай, 2 ай болуп кетет. Сизге айтпайт эле. Бир бөлөкөттөн уруш чыгарат, үйдөн атайын тополон чыгарат да, өзүчө. Биртеке мындай не деп чалды, эмнеге чакырды деп сурап койсоң, тополон чыгарып, катта байнап кетет үйдө. Тополон чыгарып, кийимин алып кетип калган күндөр болду. Ыйлап ошого меме жүргөн күндөр болду. Ыйлап жүрүп өзүм долинадан касал болдум. Көп ойлонуп койсом, долинам сразу калмайт. Кечинде көп жетпей калды окуйм. Азыр табакка жетпей калды да. Чоң баласы. Мына ичпейм деди Айманбек, а? Бул картошканы жакшы көрөт мына балам. Айыл өкмөтү тараптан же акимчиликтен жаратылуу жардам болбосо дагы, бирок бала бакча, мектептен аярлап аяп турушканына ыраазымын дейт. 8 баланы жетимсиретпей, жерге калтырбай багып келе жаткан каарманыбыздын бул тагдырына таан бербей кое албайбыз. Кудайга шүгүр, мамлекет тарабынан берилген жери 6 сотук, бирок ушул тапта үй салууга кайдагы каражат. Beş bala мектепке кетсе, 3 бала менен жалгыз корком да. Мен бу жерде эри жок болсоң ар адамдар көп да, ичкен адамдар көп да. Ошондойлор келеби келбейби? Ошо эри жок деп эле ушинтип коркуткандар болдубу, болбодубу? Кээде бирде ушу жок малда кайнене өтүп кетип ошакта жүргөн малы бирөө келди да. Келип алдым, ал жерде турган экен, пайла итрасы берди. Итибиз байланды, чоң итибиз. Жака кирип кетиптирби? Чоң итибиз байланды, биякта байланчылы ит малда. Азыр о жака байлап коебуз. Ошону каяктан кирип келген билем, бара да уктанды да. Бияктан кирип келишип, келип дубандын кычыгында туруп балаларым баары уктап калды. Кечиндеби? Кечинде. Анан мен нере ит үртөт деп тийип карап койдум, көрүнбөйт, анан эшикти ачсам корктум да. Анан мындай кылып пердени ачып карасам, нетен башын көрүп калдым, сары болуп бети алдыны. Анан коркуп кеттим да мен өзүмчө. Коркуп кетем, балдар тургуздум. Тур талан талгап турсаң дедим. Бирөө тура деди, пайлап турлачы эшикке чыгайлы деп чыксак, тааныбайм баланы дедим, сен көргөн эмесмин да баланы. Эмне келип алыптыр? Мен аттым, мен билет экен бала. Нурия бияка чыкса, Нурия дейт. Анан сен кимсиң дедим, анан сразу мынага чалдым мен. Ушинтип бирөө жүрөт. Мында болду, сен кромкасын, күйөөмө чалдым. Сен кромкасын коюп кой деди. Коюп койгондо бу уя сөздөрүм сөгүп эме кылды.
Аны балдар менен биз чыкканда качып кетип калды. Свет жаап чыкканбыз. Итти коюп берип салдык да, биз коркконубуздан. Чоң ит коюп берип койдук да. Кичинесинен көп теңсеген Нурия эженин үмүтү илгери болчу. Кудай буйруп үйлүү жайлуу болуп калса, элдин аялдары сыңары машина дагы айдасам дейт. Арзуу тилектери орундалып калса, ал күндөр дагы алыс эмес. Сизге ушул айыл өкмөт тарабынан ай сайын пособиядан сырткары бир жардамдар берилип турабы? Кабар алып турушабы? Жок. Эч ким кабар албайбы айыл өкмөттөн О, бирде не майрам болду. Өткөндө ошондо гана чакырып, мен аким чакырып подарка берилди. Карасунун акими. Жаңы жылга подарка берилди. Жаңы жыл билишим алды. Ар бир балаңызгабы? Жок, бир эле бала бар ар үйдөн. Ошондо аны подарка берди. Садиктин акчаларын, мектептин акчаларын чогултмайлар деген бар азыр мектепте мисалы чогултмай деген. Ошого кандай карайсыз мисалы? Сиз өзүңүз 6500 сом гана тапсаңыз, ошол пособия алсаңыз, андан башка эч кандай киреши жок да турабы? Кандай дейсиз ошо? Мына мектепте 4 балаңыз окуйт экен, ошо интернет. 5 окуйт. 5 окуйт. Чогултмайлары угасызбы сиз дагы? Мектептенби? Ооба. Бизде мектепте мектебибизде мени албайт, ончо биздин жашообуз бири, жашоомду түшүндүрүп барганмын. Ана мектепке баардыгы мен өзүм атымдан математика кылып алганмын да мектептерин. Ошондой элерге бесплатный экен да окуусу. Просто мындай сынок, галстук дегендерин аны 10 сом 20 сомдон сурайт да. Ошолорго берем да. Ата калганын албайт. Албайсыз, бесплатный акчат. Интернетте да. Аны жактан баягындай байлар барып кабар алат экен да мектептен. Ошону кийим кечесе кийим кече берет буларга. Оны бизге чалып сурап берет. Кандай кабыл алат депчи. Анан мен бере бергиле, кийим кече алып берген акыбалым жок деп түшүндүрөм да аларга. Тамак аш берет, алар жакшы берет. Кичинекейде ошо көп аял кишилер машина минип жүргөн маалда ушинтип өзүм эме эстетем да. Ушулар кандай машина минетке, мен да ушинтип водитель машина минип алсам, балдарым көп жакшы жерге алып барып ойнотуп келем деген ой максатым бар эле. Кудайга шүгүр, ошол ой максатыма жеттим да, машина миндим да, бир окуп жүрүп право алыпчы. Машина минип право алып, правом бар. Анан бу эле кышка жакын бул иштебей, экөө иши жок. Сатып бердим да машинаны, көмүр түшүрдүм. Катыра берди. Тико автомат алган элем. Ошо менен балдар мектепке апарып кыйналбайт элем, өзүм алып барат элем, кайра алып келет элем. Эми азырында күнүнө апарганда 500 сомдон акча кетип кыйналып атам да. Тико автоматты өзүңүздүн мендетиңиз менен алдыңыз беле? Ооба. Өзү алган элек. Азыр деле ушундай деп үмүт кыласыз да сиз? Азыр ушул моментте машина алып алсам бир бала кылып жакшы болот деп балдарды апарып келишине кыйналып атам да. 500 сомдон кетип калат. Мына келген күндөрү таң амал саат 5-те 6-да жөнөйбүз Аранга. Такси чакырып алып. Такси чакырабыз, одан нары таксиге дагы чыгабыз. 5-600 кетип калат. Маршрутасы шашпай каттайт о жерде. 9-10го жакын. Балдар мектептен кечип. Буларды чайга жеткизишим керек да. 8ге. Ушул айына канча расход кыласыз? Балдаргабы? Турмуш тиричиликке жалпы эсептегенде. Көп эле кетет. 10 миңден деле көп кетет бизге, көпчүлүкпүз да. Балдар чоң болсо чоң жеп атча, чоң ийишет экен. Бир нан жапсаңыз канча күнгө жетет? 3 күнгө жетет. Кайра 3 күндөн кийин нан канча калды деп сурап коем. Нанча десе сразу камырып нан чыгарышка аракет кылам. Нурия эже ушул тапта Батыр эне намына толук татыктуу десек болот. Бирок ага ылайык документ топтоого акылы дагы, даремети дагы жетпей турат. Документке 2,5 миңдин тегерегинде акча кетет экен. Аны табуу дагы оңой олтоң иш эмес. Бирок ошентсе дагы аракетти кылып атыптыр. Болгону колдоо гана керек. Батыр эне чыгайын десем, карантин болуп калды го мартта. Азыр балдар бар, метиркелер, өзүнүн паспортун бар, жогубузда бар документтерибиз. Кандай кылып турлаган башым жетпей атат. Сизге бир адам келип жол көрсөтүп коюш керек экен да мындай. Анан айыл өкмөттөн Өкмөткө барбадыңызбы ушул Батыр энеликке чыгуу? Жок, мен барбадым, жолу телефондон сурадым ошол эжеден. Нелер кетет десем, бизден справка аласың, балдарың баарын көлүгүнү нотариустен өткөзөсүң, частныйдан деди. Анан алып келесиң деди го.
Анан ошондой кылайын деп барайын десем, кечээде ушундай балдар тап кеткенден кийин эне бир ака келди да бизге. 2 кап көмүр алып келип, кичине майда чыдап келгенден кийин ушул ака айтты: "Сен жүгүрбөгүн" деди. "Мен өзүм жүгүрүп бүтүрүп берем, ошо патрульный намын" деди. "Сен 2 жолдон алышың керек патрульный намын" деди. 8-марта алышың керек, анан өзүнчө мемесин алышың керек деди. Жашаган убактылуу бул батирдин мөөнөтү апрель айында бүтөт. Ага чейин айына 1,5 миң сомдон төлөп жашайт. 2 бөлмөлүү, бирок бир гана бөлмөсүндө отурушат. 10 адам мына ушул жайда жатып тирилик кылышат. Мына кичинекей балам спорт залга тапшырам деген ниетим бар эле жатпадымбы? Ошо балам өзүнчө башы менен турат, башы менен колу менен нан алып басат, туруп алып. Башы менен айланат, ошо баламды спорт залга берсе, көргөндөр болсо спорт залга жайгаштырып берсе жакшы болот ошо баламдычы. Ошондой кичине малынан. Кара, уланта берсе дагы кайсыларды билесиң? Башың менен турат дейт, кара, башың менен турса. Башы менен турат деп мен уктадым да. Мында ошон дедим. Ha kara. Aman. Башы менен туруп кой дейм баягы тик жарып. Айланат эле ошондой болуп. Oy vallahi. 8 баламды багыш үчүн түшүгө өтө оор мага. Өтө оор. Сыртынан күлүп, ичимен ыйлап отурам, эч кимге билгизбей. Жүдө оор түшүгө. Булардын чоң болгон чоң кийишет. Эми мен мына арзаныраак деп мынаны алып берейин десем, чоңдору мунабайт. Кийбейм, алып бербеле ондо деп. Анан кичинекейлерим чупа кие берет экен, арзан болсо дечи. Билбейт алар. Анан ушу тамак ашынан көп кыйналаттык биз. Эми жаз келери менен күн жылыса эптеп тоо борундагы чегиме үй салып чыгам деп бел байлап атам. Элдин акчалай жардамы болсо 10 миңден ашып калды. Калганындагы элден айланам да, колу коңшу бар дегендей, бирок быйыл сөзсүз тамдуу болом деп балдарым менен ниет кылып атабыз дейт. Бул жакта хозяиныбыз бир көчө наракта. Мелис деген акабыздын үйүндө турат, карындашынын үйүндө турат. Карындашыбыз Россияда азыр. Бийил келет экен. Ошо апрелге чейин отургула деп айткан экен да мынага. Апрелден бузуп үй салат экен, ошол кел жайылган жакка чейин. Чоң үй салат экен. Ошо мен мына адыр жакта вагон турат, ошол жерде чегим бар да. Былтыр бул жакшы иштегеле, мына мемеде иштегеле 2 класста. Иштеп жүрүп ошо бетонду куйган эле да бул. 3 комната үйгөчү. Ошойдон калып кетти ал. Анан биягы кара курсасын ачпай эле анан суук түшүп кетти, ушинтип. Күз келип калып суук түшүп кетип, темир ичи суук болот да. Анан бияка түшүп буну жалдырып буну алганбыз да квартираны. Канча төлөйсүздөр? Азыр 1,5 төлөйм. Мурда былтыр 2 миңден төлөчүмүн. Бир эле комната үйү. Беранда жүгү бар кандашынын. Быйыл да чыгабыз, марттын этегинде чыгып кетебиз. Жашы 34-кө киргиче башынан балая кетпеген Нурая эже буга чейинки турмушунда жүрөк түпкүрүндө унутулгус окуяларын айтып да берди. Наристелери менен кыштын ызгар суугунда байпаксыз көчөдө таң агарткан түндөр, бир бүдүрүм нанга зар болуп 3-4 күн ачка жүргөн күндөр, сөгүнгөн сагынган кыйкырык үндөр, айтор баары артта калды. Албетте байып баары сону болуп кетти дегендик эмес бул. Бирок балдары чоңоюп, кыздары колунан иш алып, айтор илгерки жашоо оңолуп кетпесе дагы, эли журттун кайрымдуулардын колдоп кубаттоосу менен алаксып, аздан арылып, айдан аман жылдан эсен чыгып келаткандарына шүгүр келтирет. Ал үйгө ошо кечээне балдар тартып кеткенде быйыл чалгандардын акчасын жыйнап атам да. Материал сатып бир тесеме жарап калды. Акча чогулуп калды. Бир 10 миңге жакын жыйналып калды. Көбүрөөк протапка берди. Анан көбү салам да эми салганда ишениш керек аларга. Азыр ким салып элек. Анан Куршап жактан экен, 30 адырдан экен. 3 бала чалды. Мына 30 адырда Меме деген жер бар экен, не деген деди. Шералы деген жер барбы? Ошо жерге келип жашайсыңарбы, үй салып берейин же, чегибиз бар деп чалдылар.
Анан ошол жака салган үйдү дедим, мына үйүмдү бүтүрүп бербейсиңерби дедим мен. Эми бирөөнү элдеш кыйын да, ушунча балам деп ушундай айттым мен десем анан кийин. Эмне кылай салып бербейлиби эже деле. Анда ойнаңды салып бере бер мага дедим. Бул чек балдарыма кала берсин деп айттым да. Балдарым чоңоюп атат, ушул кала берсин саппаз болуп дедим. Десем ошодон жок, номерин жазып алганмын. Жазылам мен калса айтам да, сап бересиңер барайын. Көрөйүн депчи. Документин сразу өткөзүп бересиңер деп айтам да. Сап берген кийин алып алышы мүмкүнчүнбү өзүнүн алтында болсо. Ошону эме кылайын деп атам. Жазып келе берсин. Квартира азыр биз баары таанып бүттү да. Жалпы эмеде жашап жүрдүк, Жапалакта жашадык. Жапалакта жашап келдик квартирада. Бай начар үй, онда бүтпөгөн начар шубагам жок үй эле. 1 жылдан ашык жашадым өйдө. Одон Деуда жашадык. Деуда. Мына ошол жерде жашадык 2 жыл. Жашаган жер калбады. Кара суулардан жашап келдик квартирада. Эженин ден соолугу дагы жайында эмес, шартка карап дарыгерлерге кайрылып турат. Жакында эле дагы боюнда болуп, бирок оорусуна байланыштуу алдырып салыптыр. Болбосо бул үйдө 9-наристе дагы жаракка келмек экен. Ошо башым ооруйт, ошо ичимде көп боюнда ауру дейт. Киржа бар да ичимде. Ошо өткөндө да боюмдогондо алдырып салдым да, киржа көтөрө албай жарылып кетет, өлүп каласың дегенен алдырып салдым. Алдырып салдым да. Ошо киржадан коркуп алдырдым. Өлүп калсам эртең балдарым кыйналып калат да, ошон үчүн. Кой жашымда өлүп калайын деп алдырып салдым да. Балдарынын экөөсүнөн башкасынын ден соолуктары дурус эле. 2 кызы аз кандуулук менен жабыркайт экен. Бирок дарыгерлер организмдин өсүүсү менен 5-6 жашка чейин жоголуп кооптулук жаратпайт дешиптир. Ошондой болсо дагы керектүү витаминдер менен азыктануусу керек. Ал үчүн жок эле дегенде жумасына 1 жолу эт азыктары, жашылча жемиштерин жеп туруусу зарыл. Бирок баары келип дагы эле көөртүрлүк турмуш шартка барып такылат эмеспи? Больницага мындан папкалап барганда өзүнө келбеди кызым. Раста ыйладым мен. Башыма ошондой кайгы түшүп турду, мен эле ыйлап неме кылдым. Анан больницага барсак, больницадагылар сүдүрүп берип, аппараттар салып, мен карашып, кыйла ошол жерде отурдум. Өлүп кала экен, эмне болот экен, жаман корктум мен кызым анча. Жак сүдүрүп берип өзүнө келип, аппарат менен өзүнө келип, үкөө сайышып, өзүнө келтиришти. Анан кийин кызыңды эми, 2 кызыңды айтты, экөөнү айтты. 7 жашка чейин сүдүрүп берет деди. Жакшы карабасаң деди. Сүдүрүктөн өлүм калган адамдар болгон деди. Ошончо кичине температура болгондо дары парыңы бергин, жакшы карагын деп. Врач да түшүндүрүп берди да, мага түшүндүрүп беришти. Кабар алып, кабыргасы кайышкан эле жалгыз апасы. Ал киши да оорулуу болгондуктан шартка карап келип кабар алып турат. Пособиеден сырткары кошумча киреше катары ар жуманын 5-күнү окула турган жума намазы маалында кайыр суроодон түшкөн каражат. Коомчулукка ачык чыгып жашоо турмушун жашырбай ачык жардам сурагандардын арасындагы Нурия эже социалдык сеттердеги кээ бир комментарийлерге териккендигин айтат. Аларга карата жооптор дагы даяр экен. Өткөндө бир кара жипте ороңон эже менен күйөөсү келди. Жуда жакшы продукт алып келип беришти. Бир акарачкаларды алып келди, көчтөрдү алып келди, сонун көчтөрдү алып келди. Продукттан баарын алып келди. Un пулдан бери алып келди, 25 дай un ушундай алып келишти. Балдарга майда чута печень чечиналарды кылын алып келди. Балдар бечара сүйүнүп иштиресеге. Ошолар келген, олар кеткен, мен отуруп алып үйдө ыйладым десе. Бизде ham жакшы күндөр болот экен, көрөт экен депчи. Одан кийин кечинен Өзбек акалар алып келди. Эже көрүп калдык сизди, түн жарымда алып келди. Мен иштедим, эме сурашып бизлер уйкусунан калышып. Мен башыма ушундай кыйынчылык түшөт деп ойлогон эмес элем эч. Балдарыңыз менен отурупта ушинтип ыйлаган күнүңүз болобу? Ыйлаган күнүм болду, ыйласам кызым кошо ыйлайт, ыйлабаң жапа деп. Чоң кызым Эмне дейт ошондо сизди, эмне деп жооп атат? Ыйлабаң апа, эмне ыйлап атасыз, биз ham ыйлабыз келди деп чоң кызым айтат. Жакшы күндөр ham болот экен, адамдар жакшы адамдар көп экен бул дүйнөдө. Жарымы жакшы, жарымдары жаман адамдар ham болот экен. Көбүнчө аял кишилер жаман болот экен да. Мен балага баймын, ол үйүнө бай болуп, телевизор болуп сүйлөп алса Инстаграмдан.
Кудайга ашуу мен балага баймын. Үйүм жок болсо дагычы балдарды багып алам мен. Любой жол менен кудуретим жетет. Балдарды жетим үйүнө таштап жалдырап ыйлатып койбосом болду, өзүм жаман жолдо жүрбөсөм болду. Кудайга ашуу балдар пешенемде жүрсө болду мага. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө турмуш тиричиликтин айынан бир эле мына ушул үй бүлө эмес, Кыргызстанда бир топ энелерибиз, эжелерибиз кыйналып турган маалы. Мына ошол айымдардын бири бүгүнкү күндө Ош облусунун Кара Суу районундагы Кызыл Байрак айылында күн кечирип аткан Нурия эженин турмуш тагдыры жөнүндө баяндап жатабыз. Нурия эженин бүгүнкү күндө 8 баласы бар. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мотураган балдардын бул дүйнөдө жаралышына эч ким бир кайдыгер эмес, албетте буларда эмне күнөө деген сөздү айткыбыз келип турат. Ар биринин өзүнүн ырыскысы бар, ар биринин өзүнүн келечеги бар дегендей. Кудай буйруса, Нурия эженин балдарынын ар бир баласында болбосо дагы жок дегенде арасынан бир кыргыздын бычак асаптуу патриот мырзалары чыгат деген терең ишеничтебиз. Бүгүнкү күндө мына ушул Нурия эженин тагдыры Кыргызстандагы бардык энелердин жүрөгүн бир сыйра солк этире койсо керек. Бүгүнкү программанын дагы соңунда биз ушундай сөздү айтуу менен жыйынтап жатабыз. Мисалы үчүн программасы ар бир ушундай эненин тагдырын түйшүгүн тартуу менен алек боло берет. Кийинки жумадан жолукканча эсен туруңуздар.